Үч нерсе бар. Үч аялдардын түрү бар. Булар эркектерге сөзсүз түрдө %100% жагат. Биринчиси ким? Биринчиси албетте сулуу. Эркек киши, аял киши андай дейт, мындай дейт, эркек киши андай дейт, мындай дейт, сулуулук шарт эмес, башка деген сөздөр өтө көп. Бирок эркек киши табияттан ушундай %100%, мына аял мындай экен, же дүйнөдө мындай жаңы суперис чыгыптыр, мынандай аял чыгыптыр десе, ошого бир мындай назарын салат. Себеби табияттан ушундай да. Аял киши сулуулуу болгонго аракет кылыш керек. Мен азыр аял киши сулуу болгонго аракет кылыш керек деп мисал келтирип атам. Бул учурда эшмат ташмат деп мисал келтирген жерим жок. Неге аялдарды айтасың, эркектерди айтпайсың? Неге эркектерди айтышың керек эле? Же кээ бир учурда аялдар мисал келтирсек, эркектерди келтирген жоксуң деген сөздөр болот. Мен ар биринин атын айтып мисал келтире албайм. Буга убакыттагы, темадагы жетиштүү эмес. Мен бирөөнү мисал келтирдим. Аялдарбы? Демек эркектер дагы өзгө керектүүсүн алыш керек. Ден соолукту караш керек. Ар деп майлуу озго келгени жей берип сулуулукту семирүүнүн эң биринчи зыяны бул сулуулук. Кудай таала берген келбетти жоготосуң. Сулуулук жоголот. Ошондуктан алдыга келгенди жеш малдын иши ачыгын айтканда. Тууру келген нерсени жей бербе. Ал неге барат? Унитазга, туалетке бара турган маселелерде өзүңдү тыя бил. Баягы жакшы тамак калгандан көрө жаман курсак жарылсын, же аштан калбаш керек, аш көтөрбө баш деген сөздөр бул бизге тиешелүү эмес мусулмандарга. Ооба, стройкада иштесең, оор жумуш кылсаң, жейсиң өзүгө керектүү. Бирок жатак болуп алып, жалкоо болуп алып, саартан кечке уктайсың, кылган ишиңин бир натыйжасы жок. Саартан кечке жей бербе. Сулуулугуңду жоготосуң, келбетиңди жоготосуң, ден соолугуңду жоготосуң. Бардык оору ушу ашказандан жоголот. Эң жаман идиш тамак менен толтурулган идиш. Ошондуктан аялдарга да, эркектерге да сулуулугун жоготпо. Кайсы ким жогат деген маселеде бул албетте биринчиден сулуу. Ал эми экинчиден ыймандуу. Ыймандуу болуш керек. Кээ бирлөр ички сулуу болсо болду, красотам болсо болду, башка сырт маанилүү эмес дейт. Сырткы нерселер, сырткы чөйрө, сырткы көз караштар, сырткы нерселер ичиңдин таза экенин далилдеп турат. Ичиңе кантип киребиз биз? Ичиңде ыйман барбы же жокпу дей турган технология же аны текшере турган бир транспорт ойлоп таба элек албы. Келечекте болушу мүмкүн, азыр андай нерсе жок. Ошондой экен, сырткы нерселерде көз карашың, жолукчан болушуң, намаз окуганың, ыйбалуу жүрүшүң, эркектерге теңелбей кооптешиң, бул нерселер чындап эле ичиңде ыйман бар экенин билдирип турат. Ошондой экен ыймандуу болушка аракет кылышыбыз керек. Ар бир аял, ар бир эркек. Ал эми үчүнчүдөн көп адам, көп аял итаатсыздык кылып коет көп учурда. Күйөөсүнө карата итаатсыз өзүнүкүн бербейт, өжөр. Копол да корс, эркек болгонго аракет кылат. Андай болбош керек. Аял кишиге табияттан өзүгө жеке кимден болбосун сурап көрсөңүз, байракталганга аракет кылат да. Жок. Эркек болуш керек, аял болуш керек. Аялдын орду өзүнүн, эркектин өзүнүн орду бар. Ошондой экен башкарам, жок, сен башкарыл. Ар бир аял башкарылууга муктаж. Ошондой экен ким болбосун, дүйнө жүзүнү багынтып койгон Мона Лиза болсо дагы, доллар үстүндө турган Франклин болсо дагы, ким болбосун айырмасы жок. Өзүнүн ордун билген. Ошондуктан чоң чокуларга чыккан. Сен дагы өзүңдүн ордуңду бир. Сиздин күйөөңүз урматтабаса эч ким, сизди дагы эч ким урматтабайт. Экөөңүздөр бир жансыздар. Ага теңелип, аны башкаларга жамандагандын кереги жок. Эркек оларак, аял оларак. Ошондуктан бул үч нерсеге маани бериңиздер.